Чүй облусунун Аламүдүн районунда мамлекеттик бала бакчанын жетекчиси милиция кызматкерлерине 120 000 сом пара берүүгө аракет кылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин ыкчам кызматкерлери финансы министрлигинин аудит кызматы менен биргеликте билим берүү тармагындагы коррупциялык схемаларды аныктоо максатында текшерүү жүргүзүшүүдө. Анын жүрүшүндө Аламүдүн районундагы Достук, Бөбөк жай бала бакчаларында мыйзам бузуулар аныкталды. Достук бала бакчасынын жетекчиси маселени оң жагынан чечүү жана текшерүүнү токтотуу үчүн милиция кызматкерлерине ири суммадагы акча каражатын сунуш кылган. Сойгукана уюштурууга көмөк көрсөткөнү үчүн мурдагы аким жана ири ишкер кармалды. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан чет элдик жарандарга интимдик кызмат көрсөткөн сойгукана уюштуруу фактысы боюнча тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында экс акимдин үйүнүн бирине жана ири ишкер Ак Суу базарынын ээсинин ишмердүүлүгүнө тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат түшкөн. Такталгандай уюшкан топтун курамында бул кылмыштуу ишке катышып, тактап айтканда сойгукана уюштуруу жана жайгаштыруу үчүн имарат берип, ошондой эле аталган мекеме тарабынан көрсөтүлгөн интимдик кызмат көрсөтүүлөрдү бир нече жолу колдонгондугу аныкталды. Топтолгон материалдардын негизинде 2023 жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 159-беренесинде каралган кылмыштын негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган жаран кармалып Кыргыз Республикасынын УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 30 ноябрдан тарта Бишкек шаарында көпбөлөк аттуу профилактикалык иш-чара жүргүзүлүүдө деп билдирди шаардык милициянын басма-сөз кызматы. Милиция кызматкерлери сауналарда, мейманканаларда, ижарага берилген батирлерди текшеришти. Жыйынтыгында 60тан ашык кыз кармалды, арасында жашы жетелек 4 кыз бар. Бул фактылар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн электрондук маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Анонимдүү билдирүүлөрдүн автору кармалды. 2023 жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринде боло турган теракттар тууралуу атайлап жалган билдирүүлөрдү жөнөтүүгө катышкан жарандар аныкталып кармалышты. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө жана техникалык иш-чаралардын натыйжасында кармалган жарандар Борбор калаадагы номер 33 мектеп гимназиясынын 9 классынын окуучулары. Бейбаштык максатында аталган окуу жайдын электрондук дарегине жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөндүгү аныкталды. Окуу процессин үзгүлтүккө учуратуу максатында тартип бузгандар фейк аккаунттарды колдонуп, мектептин электрондук дарегине бомба тууралуу жалган билдирүүлөрдү жөнөтүшкөн. Аталган мектеп окуучулары ата-энелеринин көзүнчө жасаган кылмыштарын моюнга алышкан. Учурда бул өспүрүмдөрдүн Бишкектеги жардыруулар боюнча анонимдүү маалыматтар боюнча башка ушул сыяктуу иштерге катыштыгы болгону тууралуу такталууда. Ошол эле учурда улуттук коопсуздук органдарына террордук актылар тууралуу жалган маалыматтарды аныктоо үчүн бардык керектүү техникалык мүмкүнчүлүктөр бар экени белгиленет. Буга байланыштуу УКМК кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн ата-энелерге балдары менен маалы менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 259-беренесине ылайык терроризм актысы жөнүндө тайлап жалган билдирүү боюнча 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 500дөн 1000 сомго чейинки өлчөмүндө айып салууга жазаланат. Эсептик көрсөткүчтөр менен же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланаарын эскертет. Салам алейкум, Катя. Слушай, все же едут сейчас за границу. На заработки, давай поедем. Ички иштер министрлиги жарандарга мыйзамсыз миграциянын кесепеттерин эскертет. Адамдар экономикалык, саясий же гуманитардык себептерден улам чек араны кесип өтүүнүн мыйзамсыз жолдорун издеши мүмкүн. Бул мигранттар үчүн алар жетүүгө аракет кылып жаткан өлкөлөр кооптуу жана юридикалык же каржылык жактан терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Мыйзамсыз миграция дегенибиз чек арадан тийиштүү документтерисиз же уруксатсыз өтүү менен башка өлкөгө мыйзамсыз кирүү болуп саналат. Ошондуктан Ички иштер министрлиги жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу борборуна кайрылууга чакырат. Главное подождать. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Иные лица, предлагающие работу за рубежом, с большой вероятностью могут быть мошенниками. Будьте бдительны. Поэтому Министерство внутренних дел Кыргызской Республики настоятельно рекомендует гражданам по вопросам трудоустройства за границей обращаться в Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. На сайте migrant.kg вы можете получить полную информацию. Бишкектин Анкара көчөсүндө жол кырсыгы катталып, Honda Odyssey унаасынын айдоочусу бакты сүзүп алган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы билдирет. Кырсык 30 ноябрда болжол менен таңкы саат 4:30 катталган. Жерине барган Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унанын ичинен 1996 туулган 2 жаранды алып чыгышкан. Жабыркаган жарандар тез жардам кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Тоң районунун аймагында жүк ташыган унаа кырсыкка учурап, 1 адам каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалымат кылайык, Бишкек Нарын Тору-Карт унаа жолунда жарылуучу пиротехникалык каражаттарды ташыган Хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу рулду башкара албай жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетинен фейерверктер жарылып, ири өрттүн чыгышына жол ачкан. Мындан улам саат 21:40 жана 22:04 Балыкчы шаарынын өрт өчүрүүчү 2 күчүрмөн эсеп тартылган. Өрт саат 23:05 чектөөгө алынган. Телекке каршы тилсиз жоонун кесепетинен жүк ташуучу унаадагы 1 адам каза болуп, анын өздүгү такталууда.